Короче, 100 миңден ылдый алышпайт. Кемінде 100 миң. О, кеминде 100 миң. Жақсы. Каждый день свежий каша, компот, чай. Обедте обязательно первый, второй тамақ, чай, компот, ысық. Ishxonamizda amshagalari, yotoqxonalari bor. Ishlar zo'r. Kelib, ish qilib, yozib olsa olish kerak. Ақырғы жолы 120 миңге барып қалды. 120 мың барып қалды ақырғы жолы. İştegisi gelgenler gelip iştesin. Şidat pidat nes çem amu guftam gapo azol meri diga jo meri. Саққа нұр бұладан келді. Сат қойыза. Ишіңізге келек. Өздерінің общагасын береді, уют. Аялдарға да удобство бар, полный қандай? Удобство бар, аялдар өзінчө жашайды, еркектер өзінчө жашайды. 100-ден кеммес ақша жатады. 100-ден кеммес. 100-ден кеммес. 6-1 5-2 өзіде. 6-1 іштейм. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Евгений Николаевич. Я являюсь директором кулинарной фабрики «Королевский вкус». Наша фабрика находится в черте города Королев Московской области. На данный момент на нашей фабрике требуются сотрудники, повара сэндвичного цеха, повара суши цеха, повара горячего цеха, повара холодного цеха. На нашем предприятии в данный момент работает порядка 600 сотрудников. Есть как ночные смены, так и дневные смены. Ночные смены оплачиваются немного больше, плюс 10% к зарплате. Мы обеспечиваем полностью жильем, 100% оплата жилья. Мы помогаем делать документы. Но сразу скажу, документы, некоторые звонят, спрашивают документы, мы не оплачиваем документы, вы оплачиваете за свой счет. Мы оплачиваем документы только тем сотрудникам, которые у нас ранее работали, или под поручительство того сотрудника, который у нас работает. На фабрике осуществляется трехразовое питание, мы обеспечиваем полностью спецодеждой. На нашей фабрике принимаются только официально устроенные сотрудники. Мы принимаем только с полным пакетом документов. Пока нет полного пакета документов, сотрудник не оформляется. После оформления предоставляем трудовой договор на официальной основе. Также хочу сказать, что мы идем в ногу со временем. Заработная плата у нас не менее 3,5–4 тысяч в смену. То есть 4, даже бывает 4200 в смену получают повара, уже опытные повара. Номера телефонов предоставлены будут на сайте. Прошу звонить. Желательно, конечно, в рабочее время. В позднее время не звонить. На все вопросы вам ответят по телефонам. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Амансыздарбы, тынчсыздарбы, иштериңиздер жакшыбы? Максималдуу түрдө группалар менен бөлүшүп коңуздар. Аябай жумуш сурап чалгандар көп, жумуш издегендер көп, официалдуу жумуштар тарт дегендерге мына ар дайым биз официал жумуштар тартып келгенбиз. Жатаканасы менен, тамак ашы менен документтерине регистрациялар коюп берген ушундай ишкана туугандар. 3 мал питаниялар менен дегендей да. Королевский вкус мына Подмосковьяда биз 3-4 жолу тартып кеткенбиз. Бүгүн мен числоондан айтып коеюн. 9-апрель күнү тартып атам, 1-4 күндөн кийин чыгарып калышыбыз мүмкүн. Каналда жаңы болгондор болсо, каналга катталыңыздар. Ичине кирип, жумуш болуп аткан жерден интервьюларды алып берүүгө аракет кылабыз. Лайктан басабыз туугандар, бул видеону өзбек туугандардан көрсүн, тажик туугандардан көрсүн, казак туугандардан көрсүн, өздүклөр бардык көрсүн, бардыгы билсин. Мына официалдуу жумуш издегендерге жөнөтүп коебуз. Бизден алыстабай айтыңыздар, до конца көрүңүздөр. Кызыктын бар алдында кирип полный тартабыз туугандар. Мынакей алдыңыздарда Алмаш деген карындашыбыз 4 жылдан бери ушул фирмада эмгектенип келеткен, жумуш боюнча кененирээк айтып берсеңиз анда. Жумуш боюнча мен именно ушул Евгений Николаевич менен 4 жылдан ашык убакыттын ичинде иштешип келем. Биздин иш официальный, ишибиз аябай жакшы. Бар официальный форма, тамак аш, бардыгы обеспечено да, мындай жатаканасы дагы баары жакшы. Тамак ашы дагы ысык тамактарды берет. Айлыгы канча эми? Канчадан канчага чейин алып жатасыздар бул жерде? Орто эсеп менен 90 миңден 100дөн өйдө салышат. 5-2. Бар кандай график менен өздөрү, некоторые люди каалайт 2-2 иштегенди, 3-2, ошондой графиктери 5-2, 6-1,
графиктер менен иштегенди. Жумуш оору жеңил мындай. Жок, жумуш лично менин көз карашымда эч кандай жумуштун оорчулугу жок. Икрам агабыз дагы Тажикстандан болот экен. Беко сүйлөп берейин. Реально айтып берейин укам деп калды. Ассалам алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасыздарбы? Тынчсыздарбы? Канча жылдан бери иштейсиз ака? Sen 4 oy bo'ldi. 4 ай болдубу? Иш кандай экен? Ish mana shu yaxshi. 8dan 8gacha. Завтрак, обед, ужин. Апшак бар, жаш. Документтери жардам берип атабы? 15 kun ishlaysiz, yordam beradi. Patentgacha. Patent endi o'zimizdan. Registratsiya qilib beradi, yotoq joy qilib beradi. Иш тынч тең. Tinch, ha. Оору жеңилби мындай? Кыйналбай атасызбы? Yo'q. Зарплата канча алдыңыз эң көп алганда? Eng ko'p olganim, eng yaqin kelgan bo'lsam shu 80 ming. Bu ikkita avansdan tashqari 70 ming olganman. Авансыңыз менен полный bir айда канча аласыз? Полный общий. 100 ming oshadi, без выходной ishlasa 20 minggacha boradi. Таза bir 100 ming ishlese болобу бу жерде иште? Bo'ladi, выходной qilmas. Полный жемек ичмектен асканымда 100 ming саса Өзбек Тажикстанга. Bo'ladi. Сунуштайсызбы да Тажикстанга көрүп аткандарга эки сөз сүйлөп бериң онда мындай. Реально өзүңүздүн тилиңиз менен Kelsin, men bu yerdan joy ko'r, sen mal ovqat bepul. иштеш керек деп атат, Pidad nes, чем аму гуфтам гапо азон мери дига жо мери. Сакка Нурбуладан келип. Сат поезда. Ишиңизге келек. Тынч болуң ака. Мына Мунар деген тууганыбыз Кадамжайдан экен. 1 жылдан бери иштейм дейт. Грузчик экен бул жерде. Ассалам алейкум. Иштер жакшыбы? Жакшы шүгүр. Жумуш боюнча реально айтып бересиң. Айлык кандай болуп атат? Жатаканалы кандай? Тамак аштары кандай? Жактыбы жумуш? Рекламадан көрүп келипсиң как раз. Ооба, жумуш өтө жакшы экен. Айлык өз убагында берилет. Тамак аш регистрациясы бар экен. Бүтүрүп берет. Бүтүрүп берет. Как раз азыркы моментке тынч иштеген зор экен да. Ооба, азыр документ Кыйын болуп атат. Кандай? Айлык кандай болду? Канча алтасың? Айлык жакшы экен. Күнүнө 3,5 миң, 4 миң. Жумуш оор эмеспи? Грузчикте эң брокколилер менен алай эмеспи? Бажы условия жакшы экен. Общагадасың жашап. Ооба. Регистрация общага коюлду. Жакшы. Ишиңе келик. Сунуштайсыңбы жаштарга? Ооба, сунуштайм. Ага, келиште ооба. Сен Кыргызстандан көрүп келдиңби же ушул Москвадан эле Кыргызстандан көрүп келдим. Кыргызстандан келдиңби? Жакшы. Ишиңе келик. Ооба. Болсо жардам бересиң да келгендерге. Рекламадан берет. Андижандан Шахшахан деген энебиз бар экен. 1 жылдан бери иштейт экен. Жаштарга толку газын баса турган, акчаны иштете турган жер дейт да, документтери таза болуп, нормальный акча таба турган жер өзүм сүйлөп берейин деп калды. Илим иштер жакшыбы? Жакшы, рахмат. Эки ооз сүйлөп бер. Иш боюнча канча айлык аласың айтып берсең. Assalomu alaykum akalar, opalar. İşlerimiz yaxshi, Allohga shukr. Oyliqlar vaqti-vaqtida berilyapti. Obyektlar, zavtriklar hammasi bor. İshxonamizda amshagalari, yotoqxonalari bor. Ishlar zo'r. Kelib, ish qilib, yozib bosaverish kerak. Ишиңе келик, тынч бала. Өзбекстандан өтө көп көрөт да, келсе жардам бересиң Кудай кааласа мына жерде. Xudo xolasa, Колдон mana келишинче. 1 yildan beri shu yerda ishlaymiz. Xudo xolasa kelsa o'rgatib, Fameyda chiroyli qilib yonimizda ishlashadi. Элнур эжекебиз дагы биздин рекламадан көрүп келген экен, уже мына бригадир болуп иштеп атыптыр да. Кандайсыз эжеке, иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Иш кандай экен мындай? Видеодогудай экен кандай? Видеодогудан да жакшы иш. Иштесек болот. Биз реклама аркылуу келип, уже 4 айдын ичинде эле бригадир болуп иштеп атам. Көстүбесин. Айлык кандай болду дейсиз? Средний элдер канчадан канчага алат? Сиз билгенде кол. Айлык биринчи 300 менен 300 болот, 300 рубль саатына. Андан кийин иштеген аракетине жараша, кыймылына жараша кошулуп баштайт. Объемодан иштесе болот бул жерде кандай? Объем эмес, бул жерде саат менен иштейбиз. Кыймылыңа кандай тез иштесең, акча кошулат 1 айдын ичинде эле. Андан кийин дагы кошулуп турат. Акыркы жолу канча айлык алдыңыз 1 айда? Акыркы жолу мен 90дан ашык 100гө жакын. 5-2 же 6-1 болду ошондо. Канча сааттан? 6-1. 6-1 иштеп. Күнүнө канча сааттан иштеп? Күнүнө 11 саат. 11 сааттан. 12 саат иштейбиз, 1 саатыбыз обедке кетет. Завтрак менен обед берет. 11 саатыбыз жазда таза. Сиз общагадасызбы же квартирадасызбы? Общагада, өздөрүнүн общагасын берет, уют. Аялдарга да удобство барбы? Полный кандай? Удобство бар. Аялдар өзүнчө жашайт, эркектер өзүнчө жашайт. Ал жактан тамак аш кылып жесе болобу? Общагадан жакында. Кухнясы бар, душтары бар, туалеттери бар, условиясы жакшы. Көрүп аткандарга сунуштайсызбы жеке мындай? Тааныш биштерге бир экөө сүйлөп койсоңуз, эркин микрофон берейин сизге.
сунуштайм, бул жерде официально алдабайт, иштери таза, жатаканасын, регистрациясын бардыгын жасап берет. Ташкенттен көрүп аткандар барбы? Комментарий жазып коюңуздар. Эжекебиз Ташкенттен болуп экен, Дилара эжекебиз. Экөөбүз сүйлөп беребиз жумуш боюнча. Көрөткү кылып. Мен Өзбекстандан, Ташкент шаарынан болам. 7 ай болду иштеткенimге. Oylıklarını vaxtida beradi. 3 mahal ovqat beradi. Yaxshi ishlayotganimiz. Dokumentleriniz чисто. Ha, dokumentlarimiz bor, общежит bor. Aylık qancha aldınız Ece? Eng joqshaganda. Shu ishlayotgan soatimizga beradi-da. 100 ming, 120 ming 100 bor. 100 ming bor. Bor, ha. Taza 100 ming saltasiz. 2 marta avans alamiz, 1 marta zarplata alamiz. İşiniz iyi Ece. Bu yerde duruzun işte yapsınlar da. Adam öte köy ekan bu yerdechi. Ya, duruzun. Den noç qilib degan. Ha, den noç. Yaxshi ishlasa, kenglar ishlanglar. Bu жерде biz основной сааттар жасайбыз, салаттын түрлөрүн жасайбыз. Жумушубуз оор деле эмес, только готовый продукттан салабыз. Аккуратно, чисто упаковканы беребиз, алар упаковка кылышат. Биздин жумушубуз ушул биздин жасалган салаттар магазиндерге, эмелерге кетет. Анан жумушубуз жеңил. Бизге 45 жашка чейинки эжелер келип иштешет, жаштар бар, чоңдор бар. Кыланжаттын өзүнүн жумушуна так таза болуп иштесе, жакшы сонун акча алып кетет. Завтрактарыбыз бар. Каждый день свежий каша, компот, чай. Обедте обязательно первый, второй тамак, чай, компот, ысык. Тамактар тоюмдуу эле жерде. Тамактар тоюмдуу, биринчи кечи каалагандай жейсиң. Анан жатаканалар бекер, документтер бүт бар, официальный таза. Айлык, аванс өз убагында. Болгону силер документиңерди таза тапшырсаңар, алып келсеңер, бүт бары өз убагында болот. Өз убагында аласыңар, кыйналбайсыңар, бары сонун болот. Акыркы жолу, акыркы айлыгыңыз канча алдыңыз bir айда? Сыр болбосо Эже. Bir ayda 100 миңден ашты. 100 миңден ашты. 5-2 же 6-1. Азыр бизде кээде 10 да болуп кетет. Заказ койгондо өзүбүз иштейли деп эметебиз. Анан каалаганда выходной керек болгондо жумуштар эметсе суранып, биздин бригадирлар бар, 2 кызыбыз сурансаңар берет. Анан жок мен иштеймин десе, баягы заказ көп болгон кезде 9 gün, 10 gün, bir cuma 10 günce iştesek, iştegen günlerimiz boldu, бірақ 10 gün, 11 günge чейин, баягы сезон болуп, жакшы эметкенде ошондо иштейбиз. Анда монтуп заказ аз болгондо деле 4 gün, 5 güндөн өйдө да, иштеп, анан bir gün аласың кабыл. Андан аз болбойт, жакшы. Эжекебиз менен дагы экөөбүз сүйлөшөлүк, жумуш боюнча айтып берсин. Эжеке кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасызбы? Жакшы. Мурдагысынан сүйлөдүңүз беле адашпасам? Жок, мен эжем болчу. Эжеңизби? Жумуш кандай Эже? Канча айдан бери иштейсиз? Сунуштайбызбы көрүп аткандарга? Саламатсыздарбы? Мен иштегениме мына быйыл 6 ай болуп калды. Иштегениме. Иш аябай жакшы, жеңил. Кечке тике туруп иштесең эле атат жеңил. Эч кандай оорчулугу жок. Сиз толку котлет кыласызбы же ошондо кандай? Мен Кечке? кабачки бышырамын, ар кылуу нерселерди жарып кыламын. Общежитасы бар, жатаканасы, каласа. Тамактары бекер. Иши аябай жакшы, зарплатасы да жакшы. Акыркы жолу канча зарплата алдыңыз Эже мындай? Канча сааттан иштеп, канча бир иштеп? Сыр болсо айтып бериңизчи. Акыркы жолу 120 миңге барып калды. 120 миң барып калды акыркы жолу. 6-1 жетти. Бези кандай эле? Мен безвыходной иштеймин. Каласам чарчаган күнү дем алам дейм. Сурасаң берет. Сурасаң берет. А так бу жерде 5 күн иштеп, 1 күн демдеп, неме түзүп алсаң болот да, график түзүп алсаң болот да. Ошо өзүңө каалоосу да адамдынчы. Иш жеңил, аябай жеңил. Ишиңиз ийгилик Эже. Бизден көрүп келсе жардам беребиз. Рахмат чоң. Кайрылуу элестер Эжеме. Рахмат. Алия агабыз мурдагы видеодо дагы сүйлөп бергенде эле ошол комплектовщиктердин бригадири болот экен. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы ака? Жакшы, Кудайга шүгүр. Иштеп атабыз, жакшы. Мына рекламадан адамдар келди, башка болду, жумуш оору, кыйынбы? Өзүңүз дагы бир айтып берсеңиз, жалпы элдин атынан мына. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Жумуш оор эмес, жумуш жеңил. Жумуш аябай жакшы. 3 маал тамагын берет, завтрак, обед, ужин, жатаканасын, регистрациясын кылып берет. Мекендештерибиз келип атат, келип пока бир жалып кылган деле адам жок. Пока жакшы бары. Тынч бар да. Бары тынч, айлык стабильно. Мисалы 2 жумада бир комплектовщиктерге 2 жумада бир айлык берилет. Иштегениңе жараша, мээнетиңе жараша акчаңы алып, бул жерде жанагынтип
Эми туура эмес жана этикеткаларды жабыштырып, туура эмес иштерди кылып, туура эмес товарларга жана пересорт кылып койсоң, любой эле жерде мен штраф бар деп ойлойм. Бул жерде дагы ошол тараптары каралат. Үйрөтөсүздөр бирок. Биз ооба келгенде үйрөтүп, жана опытсыз адамдар келсе, бир опыттуу командаларга кошуп, 2 жума испытательный срок. Испытательный срок деген бул почасовой оплата болот да, 2 жума. Анан 2 жумадан кийин уже издельный болуп кетет. Ошол 2 жуманын ичинде баары үйрөнүп кетип атат, Кудайга шүгүр. Примерно жакшы алганда айлыкты канчага чейин алышат жутугандар ушул жерде? Айлыкты 50 миңден 70 миңге чейин. 2 жумада бир. 2 жумада бир. 2 жумада бир. Короче, 100 миңден ылдый алышпайт. Кеминде 100 миң. Ооба, кеминде 100 миң. Бул жерде 2-3 айдан бери ошол как раз биздин рекламадан көрүп келген дагы бир Мирлан деген агабыз менен маек алалык, Мирбек агабыз менен. Тынчсызбы, иштериңиз жакшыбы? Бул жерде өтө көп улуттар иштейт экен да, кандай иштеп атасыздар? Кандай удобстволор кандай? Канча айлык алып атасыз? Ошолор боюнча кенен биз көрүүчүлөргө айтып берсеңиз, реальный болсун бардыгы. Бизде эми көп улуттар иштейт. Ынтымакта. Келишим менен ар кимдин өзүнүн эртең менен келгенде иштери бөлүшүлөт. Ар ким өзүнүн ишин кылар ишин билет. Ынтымакта бардыгы өз иштерин кылат. Анан айлык маселесине келсек, айлык 90 миң тегерегинде. Эми жакшы иштегендер жакшыраак алат. Жок дегенде 90 миң тегерегинде алышат. Анан дагы эмне дейсем, эч кандай бир неме жок. Чополо, ызы-чуу, баш оорумай жок. Бардыгы жакшы. Келишим менен ынтымакта иштейбиз. Иштегиси келгендер келип иштесин. Сиз дагы жатаканадасызбы же квартирага чыгып алдыңызбы? Жатаканадамын. Жатакана, регистрация, тамак аш, бекер. Азыркы учурга аябай жакшы жумуш экен да, мен оюмчачы, мына көрүп атасызбы? Эң жакшы. Эң тынч дегендейчи, закрытый зона дегендейчи. Ишиң бар жогун жайында официально мындай айтканда. Ушул жер ачылгандан бери иштемет агабызчы. Экөөбүз сүйлөп берсин, иш боюнча, башка боюнча. Тынчсызбы? Иштериңиз жакшы? Жакшы. Мен бу жерде сборщик комплект болуп иштеймин. Иштер жакшы. Айлыктар убагында берет. Бизде эмне, канча көп иштесек, шунча акча алабыз. Айлык. Акыркы жолу канча алдыңыз, сыр болбосо? Акыркы жолу эми ар кыл энди сыр 100дөн кем эмес окшойт жок. 100дөн кем эмес. 100дөн кем эмес. 6-1 5-2 сизде? 6-1 иштейм. Жумуш оор эмеспи мындай? Жок, оор эмес эми. Оор жүк көтөрбөйсүздөрбү кандай? Эч кандай оорлугу жок, бетташы. Основной наклейка кылабыз товарларга. 2 коробка салып, палетре жийип, обмотать кылып, урап, стречте алып берип коебуз. Шу иш, основной иш. Жылуу кийим алыш керек болду деңизде. Основной жылуу кийимде, кийимдер берет мана, бардык кийимдер көп бол. Спецодежда полдо берет. Ботинка, камуфляж болчу. Көрүп турганыңыздардай бул ашканасы бир учурда 30-40 адам кенен чай ичип отурса болот экен. Бул жактан тамактарды алып, кеңири чай ичересиздер. Колду жууп дегендейчи. Колдон келишинче бардык мекендештерден комментарий алып берүүгө аракет кылдык. Көрдүңүздөр, өздөрү айтып беришти, болгондой дегендей. Анан комментарий жазгандар аябай көп. Аферистер, алдамчылар ишенбегиле депчи, бардык документтери таза болгондугу үчүн, трудовой договор бергендиги үчүн биз мындай чагылдырып чыгарып коюп атабыз да. Анан иштеш иштебештик ар бир адамдын өзүнүн иши ачыгы. Мындай издегендер көп, сурагандар көп, ошолорго бир пайда болсун максатында чагылдырып атабыз. Андыктан туура түшүнөсүздөр деген үмүттөмүн, жаман комментарий жазбайсыздар деген ойдомун дегендей, жакшылык күндөрдө жолугуп жүрө берелик. Ар дайым тынччылыкта, жакшылык күндөрдө бөлүнүп жарылбастан, биримдикте, ынтымакта боло берелик туугандарым. Жакшылык күндөрдө жолугалык. Ушул жерде иштегендер көрүп аткан болсо, көп видеодон түшүштөн бир аз тартынды, комментарий күтүп каламын. Каналыма каттала кетиңиздер. Инстаграмдан баштаганмын. Инстаграмдан катталып койсоңуздар аябай жакшы болот. Корректор чыгарып турабыз. Көрүшкөнчө туугандар, ассаламу алейкум.